Мекендештер, арбаңыздар. Урматтуу мекендештер, кичинекей жаңылык менен бөлүшүп коеюн деп чечтим. Россияга кирип атканда барыбыз билебиз, азыр RU-ID деген системаны көчүрүп, ошого регистрация катталып, QR код алып туруп кирмей болгонбуз. Эми Казакстан Республикасы дагы 25 августта ошондой салык киргизип атат. Каз-ета деген, мен азыр приложениясына киргизип коем. Ошол аркылуу Казакстандын территориясына 1-сентябрдан баштап аэропорттордо иштей баштайт. 1-февралдан баштап автоунаа өткөн посттордо иштей баштайт. Жана июндан баштап железнодорожный пункттарда ошондой иштей баштайт. 72 саат мурун ошондой эле катталып Казакстан Республикасына кирүүгө ошол приложение көчүрүп алуу керек болот. Бирок азырынча бул эксперимент катары, сунушта катары расмий түрдө 100% кылыш керек деген маалымат жок. Бирок бара-бара кылат. Эмдеги жылы ошол приложение аркылуу киргизип, анан $10 Казакстанга киргенге төлөтүп туруп, чет элдик жарандар ошол приложение менен кирип калат. Эми бул Евразия экономикалык бирикменин алкагында Россия киргизгенден кийин Казакстанда туурап киргизди. Балким келечекте Кыргызстанда ошондой система кылышы мүмкүн. Бул дүйнөлүк практика. Негизи чет элдик жарандар ошо өнүккөн өлкөлөргө барарга ошондой приложениени көчүрүп алып туруп, анан кийин кирүү эми бардык жерде бара-бара боло баштайт. Анан Казакстанга жана кирди чыкты кылган мекендештердин тагдыры кандай болот, аны дагы билбейбиз азырынча. Аны да тактап тур, жакындаганда ошол маалыматтагы толук бөлүшөбүз. Бирок маалымат катары болуп койгон жакшы, себептен Казакстан аркылуу көп мекендештер Россияга барат, же болбосо кирди чыкты Россиядан кылат. Сак саламат болуңуздар. Көрүшкөнчө мекендештер. Урматтуу мекендештер, биз жумуш ордун табуу боюнча жумушсуз алып бартабыз. Бүгүнкү күндө Татарстан өлкөсүндө эң жакшы жумуш ордундары айымдарга табылды. 25 жашка чейин айлык маянасы 130 миңден баштап, жарым жыл сайын көбөйүп турат экен, 160 миң, 210 миңге чейин айлык маянасын тапса болот. Эң жакшысы бүт документтерин, жатаканасын, тамак ашын камсыздап беришет. Кыргызстандан учуп келсеңиздер же Москванын, Россиянын башка жеринен учуп келсеңиздер, бүт билеттерин бүт баарын алып берет, документтерин бүт баарын толук жасап берет. Бул жерде өзүбүз дагы көзөмөлгө алып турабыз, мекендештердин акыбалын сурап турабыз. Байланыш номерлерин мен астына жооп берем. Кыргызча эле сүйлөп бересиңер, кыргыз кыздарыбыз иштейт. Татарстан Республикасы эң өнүккөн региондордун бири, жумушчулар керек болуптур. Келип, иштеп, өзүңүзгө пайда алып келе бериңиздер.